Ар бир адам негизи достор үй салам, үй алам деген чоң тилеги болот. Эгерде кимдеги мына ушундай сонун үйдүн ээси болгусу келсе, анда бул видеону аягына чейин көрсүн. 4 миллион сомго бааланып жатат. Ошол жер, ошол жашоо үчүн даяр болгон үй 11 соттуктан турат. Урматтуу достор, алгач силерге жалпы аянтчаны, короо жайды тааныштырып өтөйүн, андан кийин үйдүн ичиндеги байкашты көрөбүз. Жашоо үчүн негизи даяр үй. Буга чейин үйдүн ээси ушул жерде жашаган. Анан шартка байланыштуу шаарга көчүп кеткен экен. Өзүңүздөр көрүп бул эки сакан бинастар тигилген. Бул жерде эти жаздан эгин нерселерде экинге дагы мүмкүнчүлүк бар. Эми 11 сотук бүгүнкү күндө 3-4 соттук аянтча дагы жашап жүргөн замандаштар бар. Алардын алдында эми 11 соттук абдан эле сонун бир жакшы орусча айтканда вариант десек болот да. Ээсинин айтышынча фундамент абдан жакшы коюлган деп айтты. Ичине арматура салынып, өзүм жашайм деген эми жакшы ниет менен салганда ар бир адам ушундай жакшы сапатка иштешет десем болот. Силерге кичинекей бир сарай же болбосо үй чочок өзүңүз каалагандай нерсени жасоого мүмкүнчүлүк бар. Бул жактан чөп же болбосо пресс нерселерди алып киргенге атайын жол жасап экен. Тескаблок курулган. Эми дагы эмнени айтабыз? Өзүм жашайм деп салган сонун фундаментке дагы өзгөчө көңүл бурган деп айтышты. Эми үйдүн ичин силер менен чогуу байкаштырып көрөлү. Буга чейин үйдүн ээси ушул жерде жашаган. Тандырды көрүп турасыздар. Тандыр бар экен бул жерде. Иштейт. Үйдүн ичин дагы байкаштырабыз. Кана жүрөбүз. Өзүңүздөр көрүп тургандай сапаты жакшы эшик коюлган экен. Бул жерде эми дагы өзүңүздүн калооңузга жараша жасап алсаңыз болот. Алгач бир четинен тааныштырып баштайлы. Бул жерде узундугу канча метр эми? Узундугу силер менен чогуу байкаштырып көрөлү. Канча метр жак? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 метр болгон ушундай коридор. Кенен жеңелер үчүн могу жерге текчелерди коюп, гүлдөрдү өстүргөнгө мүмкүнчүлүк бар. Бир четинен баштайлы. Бул чекеде күнүмдүк жашоо үчүн кичинекей сонун бөлмө бар экен. Бала чакага жакшы десем болот да. Бул жерде печка папелденген. Сонун буга чейин үйдүн ээси жашаган. Заманбап кандай десем, шпатлевка болбосо дагы жана усталар айткандай дышающий комната деп коюшат да, ошондой сыяктуу комната. Эми бул жагында сөзсүздө печканын экинчи выхлопко тарабы болот. Бул жакка боелуп жакшы жасаган бөлмөнү көрдүңүздөр. Бул жерге уезде же болбосо жаңы чыккан китайский калын паровоз салып туруп эле жашап атышпайбы? Ушундай жашасаңыздар болот. Эшиктерди көрдүңүздөр, чыгачкан, андан жакшы сапаттуу эшиктер экен. Бул жерде дагы бир кичинекей бөлмө бар. Бирок ошондой детский деп койсо деле болот. Бирок потолок бүтө эле экен. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, пол, бирок ичи кумчубак бойдон турат. Жакшы. Эми бул жак чоң конок бөлмөсү азырынча бүтө элек. Өзүңүздүн калооңузга жараша бүтүрүп алсаңыз болот. Кандай дизайнда болот, аны өзүңүз жакшы байкаштырып көрөсүз. Усталар менен кеңешесиз дегендей. Жалпысынан ушундай 4 бөлмөдөн турган үй. Өзүңүздөр көрүп тургандай потолокту көрдүңүздөр. Жакшы пластиктин койгон экен. Азыр эми жарыктык жок. Себеби бул жерде эшикти чыгарган үчүн жарыктыкты үзүп коюшкан. Ушундай достор, кыска бир маалымат болду десем жаңылышпайм. 11 соттукта 4 миллион менин оюмча бүгүнкү күндөгү базар баасына жакшы эле баа болсо керек. Бул жерге эгин теген үчүн суу келген, таза суу келип атат дейт. Бирок ага чейин эми азыр таза суу болгонча ченде деле ар бир замандаштын үйүндө кудук жасап алышып, ошол кудукка таза сууну толтуруп иштеп жүрүшөт. Биз дагы ошондой иштетебиз колдонобуз айылда. Өзүңүздөр көрүп тургандай короо жай пескаблок менен тосулган. Бул жактан кошуналарды дагы байкап көрөт. Жаңы чекке чегип кеткенге жол бар. Өзүңүздөр көрүп тургандай ошол кычкычтан турган үйдүн ар жагынан баштап асфальт жол башталат. Бул жер жаңы чек, шифер менен жабылган үстү, ушундай. Замандаштар, эгерде кимде ким ушундай сонун үйдүн ээси болгусу келсе, Сары Болот айылынын тургуну болгусу келсе, анда экран алдында телефон номерлерди калтырдык, байланышып, өзүңүз маалымат алсаңыздар болот. Сүйлөшүү жолдору бар, дагы да болсо арзандатып беребиз. Жанагындай рассрочка жолдорунда сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүк бар. Андыктан байланышыңыздар, ээсинин телефон номери экран алдында турат. Жана
Биз менен кызматташуу үчүн дагы байланышсаңыздар болот. Каналга катталып, лайк басып, достор менен бөлүшүп коюңуздар. Чоң рахмат.